Бұл видеода чай туралы айтып бергім келді. Барыбыз жақсы көрөбүз, барыбыз күн сайын ичебиз. Ансыз жашоо жоктой дээрлик. Чындыгында чайдын пайдалуу жактары толтура. Ден соолук үчүн деле, маанайыбыз үчүн деле, үйүбүз укмук келсе дагы биринчи чай куябыз. Бирок бардык нерсенин оң жана терс жактары, мисалы отту деле тамак биширүү үчүн колдонсо болот. Андан сырткары жаман ниет менен үйдө өрттөй берсе болот. Ошол сыяктуу эле чайдын дагы зыяндуу жактары жок эмес. Ошол тууралуу айтып кетейин. Курсак ач убакта чай ичсе болбойт. Эртең менен айрыкча. Ашказанга зыян тийгизиши мүмкүн. Бул бир жагы. Андан кийин кофеин деген зат бар чайдын курамында. Ал бөйрөккө күч келтирип коюшу мүмкүн көп ичкенде. Күч келтирип дегенде бул сийди айдоочу касиетке ээ болот кофеин. Канча көп ичсек ошончолук ажатканага чуркашыбызга туура келет. Айрыкча кечкисин көп ичүү туура эмес. Ошондуктан ичүү керек. Мүмкүн болушунча күндүзү. Андан сырткары азыраак. Мисалы бир отурганда бир чыны дейли. Андан кийин ошо бойдон артынан калбай, кийинки чай ичкенде дагы бир же эки чыны ичип койсок жакшы болот.